2010-жылдын 7 апрелиндеги каргашалуу окуяны кыргызстандыктар али унута элек. Ал күнү 90га жакын бейкүнүү адамдар Бакиевдин кандуу режиминин айынан окко учкан. Канчалаган энелер уулун жоготуп, канчалаган балдар атасыз, канчалаган аял жесир калган күн. Мына ушул күнгө күнөөлүү делип, соттун чечими менен мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга, ошол учурда мамлекеттик күзөт кызматын жетектеп турган бир тууганы Жаныш Бакиев жана мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов аскер сотунун чечими менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Ошондой эле мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчисинин орун басары Данияр Дунганов, улуттук коопсуздук боюнча кызматтын мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчисинин орун басары Нурлан Темирбаевка дагы күнөө коюлган. Сот Дунгановго 25 жыл, Темирбаевка 24 жыл, Суталиновго 20 жыл күчөтүлгөн режимде жаза өтөө чечимин чыгарган. Соттолгондордун көбү сыртка качып кеткен. Кыргызстанда калып камалгандардын арасында Нурлан Темирбаев дагы бар. Ал дагы жазасын акырына чейин өтөбөй, 2020 жылы октябрда мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Бошотулуп эле жөн калбастан, учурда анын компаниясы миллиондорду чапчыган тендерлерди утуп отурат. РСК Банк ачык акционердик коому 2024 жылдын 20 февралында 22 миллион сомго тендер жарыялаган. Аталган тендерге арыз калтырууга 8 гана күн берилген. Ошол аз убакыттын ичинде арыз калтырып, тендердеги 11 миллион сомдук лотту уткан компаниянын аты Dawo Group ЖЧКсы. Бирок бул жөнөкөй компания эмес. Поликлиника медиасынын журналисттери бул компаниянын Жаныш Бакиевдин мурдагы орун басары Нурлан Темирбаевдин тиешеси бар экендигин аныктады. Юстиция министрлигинин базасына ылайык Dawo Group ЖЧКсы алгачкы жолу 2018 жылдын декабрь айында каттоодон өткөн. Компаниянын 2018 жылы жаңы катталып жаткандагы аталышы чет өлкө сервиси жоопкерчилиги чектелген коому болчу. Бирок андан кийин бир нече жолу кайра каттоодон өтүп, негиздөөчүлөрдүн курамы жана аталышы өзгөргөн. Учурда компанияга Темирбаев Нурлан Токтосунович жана Токторбаев Абайдулла Фатулаевич ээлик кылат. Бул фамилиялар сизге тааныш сезилдеби? Анда адашпадыңыз. Нурлан Темирбаев 2010 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасынын, тагыраагы Жаныш Бакиевдин биринчи орун басары болуп эмгектенген. 2010 жылы 7 апрелде ошол убактагы бийликке нааразы болуп чыккан элге карата ок атын уюштурган деп табылып, Нурлан Темирбаев 22 жылга эркинен ажыратылган. Ошондой эле Темирбаев ошол кездеги президенттин аппаратынын жетекчиси Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектелгендердин бири болгон. Бул сот процесси тууралуу ЖМКлар ошол убакта жазып чыккан. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу боюнча гана күнөөлүү деп табылат. Бирок бул жерде судья дароо мунапыс жарыялап, Нурлан Темирбаев жазадан бошотулган. Тергөөнүн версиясы боюнча Нурлан Темирбаев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары болуп турганда, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов өлтүрүлгөн дачанын ачкычын берген. Ал дача болсо 2005-2010 жылдары президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси болуп турган анын бир тууганы Курманбек Темирбаевка тиешелүү болгон. Ошентип 2020 жылы октябрда бийлик алмашкандан кийин Аламүдүн райондук сотунун чечими менен Нурлан Темирбаев мөөнөтүнөн мурда бошотулат. Нурлан Темирбаевди дагы бир компаниянын курамынан көрө алдык. Ал 08 ТНТ күзөт агенттиги ЖЧКсында дагы негиздөөчү. Ошол эле компаниянын директору катары көрсөтүлгөн анын оолу Темирбаев Темирлан Нурланович. Темирлан Темирбаевдин социалдык тармактардагы баракчасын карап жатып, атасынын сүрөттөрүн көрө алдык. Ошондой эле ал Dawo Group компаниясында иштерин белгилеген. Демек бул Жаныш Бакиевдин орун басары болгон Нурлан Темирбаев экенин далилдеп турат. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыккан Жаныш Бакиевдин биринчи орун басары Нурлан Темирбаев жана анын үй бүлөсү бизнеске аралашып баштайт. Ошол эле жылдын ноябрь айында Dawo Group ЖЧКсынын негиздөөчүлөрүнүн курамына Нурлан Темирбаевдин кызы Темирбаева Айсулуу Нурлановнанын киргенин көрүүгө болот. Бир айдан кийин эле аталган компания тендерлерге катышуу үчүн мамлекеттик сатып алуулар порталына катталат. Бул компаниянын 2020 жылга чейинки тендерлерин ачык булактардан таба алган жокпуз. Ошол эле жылдын аягында 75 500 сомдук бир тендерди утуп чыгат. Ал Конституциялык соттун антивирустук программа үчүн лицензия алуу боюнча тендери болгон. Ооба, бул кичинекей сумма.
Бирок мындан баштап асман чапчыган тендерлерди ута баштаган. Ошентип 2021 жылдан баштап Dawo Group ЖЧКсы чоң суммадагы мамлекеттик мекемелердин тендерлерин ута баштаган. Мисалы 2021 жылы жалпы суммасы 50 миллион 51 миң сомго, 2022 жылы 24 миллион 72 миң сомго, 2023 жылы 46 миллион 140 миң сомго болсо, ал эми 2024 жылдын башынан бери 17 миллион 400 миң сомго тендерлерди уткан. Бул тендерлердин жалпы суммасы 137 миллион 600 миң сомду түздү. Бирок бул биз аныктай алган гана тендерлер. Эми Dawo Group ЖЧКсынын чоң суммадагы тендерлерине токтоло кетсек. Бул компания жалгыз катышып уткан тендерлердин эң эле чоң суммасы 26 миллион сом болгон. Ал 2023 жылы Саламаттыкты сактоо министрлиги бүткүл дүйнөлүк банктын биринчи медициналык санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы долбоорун алкагында уюштурган тендер болгон. Дагы бир чоң суммадагы тендердин бири бул салыктык башкаруу жана статистикалык системаны модернизациялоо долбоорунун алкагында уюштурулган 18 миллион сомдук тендер болгон. Альфа Телеком ачык акционердик коому, тагыраагы Мега 10 миллион сомго программалык камсыздоону колдонуу укугун улантуу боюнча тендер жарыялайт. Бул тендерди дагы Dawo Group ЖЧКсы жалгыз катышып уткан. Ошондой эле 2022 жылы Финансы министрлигинин компьютерлерди сатып алуу боюнча 8 миллион сомдук тендерин дагы утат. Камсыздоо бажысы мекемеси тарабынан 2022 жылы уюштурулган 5 миллион 700 миң сомдук тендерди дагы утуп чыгат. Бул окуяда кызыктуу жагдай Нурлан Темирбаев мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыккандан кийин эле кызы аралашкан компания чоң суммадагы тендерлерди утуп баштайт. Кийинчерээк компаниянын атасы Нурлан Темирбаевка өткөрүп бергенин көрүүгө болот. Ошентип акыркы 3 жылда эле мамлекеттик тендерлерде болуп көрбөгөндөр ийгиликке жетет. Биз Dawo Group компаниясынын директору Нурлан Осмоновго суроолорубузду берип жооп алууга аракет кылдык. Алло. Нурлан мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Менин атым Рыспый болот. Политклиника медиасынан чалып аткам. Сиз Dawo Group компаниясында директор турбайсызбы? Да. Анан ушул компания негизи 2020 жылдын аягынан баштап тендерлерге катышып баштаган экен да. Мамлекеттик чоң суммадагы тендерлерди утупчу. Бирок ага чейин бир дагы тендерге катышкан эмес экен. Анан ошо кантип тендерлерге катышып калдыңыздар эле? Кандай? Өзүңүздөр көргөндөй, биз Dawo Group компаниясынын директору Нурлан Осмонов менен байланышууга аракет кылып телефон чалганыбызда суроолорубузду угуп туруп телефонду коюп койду, бирок андан кийин кайра байланыша алган жокпуз. Ал эми компаниянын мурдагы ээси Айсулуу Темирбаевага бир нече жолу чалып байланыша алган жокпуз. Учурдагы негиздөөчүсү Нурлан Темирбаев менен дагы байланыша албаган соң, компаниянын офисине барып көрдүк. Ал жактан бизди Темирбаевдин баласы Темирлан Темирбаев тосуп алып, кээ бир суроолорубузга жооп берди. Бирок анын айтымында Нурлан Темирбаев офиске келип кетип турат, компаниянын иштерине аралашпайт. Здесь он вообще ни в чем не участвует. Есть наши сотрудники, которые участвуют, но он вообще никуда не лезет. Как? Он пенсионер. Айсулуу Темирбаева? Да? Она в тендерах тоже не участвует. Да? Здесь сотрудники у нас участвуют. Они как хотят, так и заходят. 90дон ашык адамдын канын төгүүгө тиешеси бар адамдын мамлекеттик тендерлерден миллиондогон акчаларды алганга моралдык укугу барбы? Пикир калтырыңыз. Сиздер менен Политклиника медиасынын командасы болду. Каналыбызга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз.